шашпа. Так. Колдору музыкалык аспаптарга тиери менен көздөрү жанып, жан дили менен музыкага берилген жаштардын тобу Асман деп аталат. Кыргыз аспаптары менен дүйнөлүк белгилүү ондорду күйгө келтирген Асман тобунун курамы 13 адамдан турат. Студенттерден куралган музыкалык топту музыкага жакын 3 дос негиздеген. Алардын бири Бекур Касымов, дирижер. Шубина деген мектеп бар. Ошол жака алып баргам. Мен билгенде түшүнгөн эмесмин, зачем мен бияка келдим, эмнеге окуйм да. Анан мага ошол жака берди пианиного. Бир 3 жыл бою двоечник болуп окугам. Чын айтканда, ничего не понял. Эмнеге мен биякта жүрөм, эмнеге окуп атам. 3 курстан баштап жакшы окуп кеттим. Не знаю почему, музыка мага өзүмө жүрөгүмө жагып баштады да. Музыка дүйнөсүнө жаңычылык киргизүүнү каалаган жаштар өздөрүнө продюсер. Эч ким каржылабайт. Азырынча иш-чараларга барып, өнөр көрсөтүп, тапкан тыйындарын топтун өнүгүүсүнө жумшап жаткан учуру. Башында 8-9 киши бар болчу. 5 миңден чогулттук. Эң биринчи акчабызга дол басалдык. Анан кийин постепенно плектор и так далее болуп баштады. Анан башында айткандай продюсер жок болуп, конечно, кыйналдык. Когда у нас Игра престолов получилась, чын айтканда бул сезимдерди не передать словами. Это вот первая работа моя была, это прям шикарно было. Мне понравилось. Баарына жакканда мне вот многие сказали: "Ребят, вы классно сыграли", деди. Я такой: "Надо что-то делать", деп. Анан ошон үчүн ушул оркестр башталбады. Раз, два, три. Оркестрде түптөгө салым кошкон Кылгаяк Ербол Жакшылыковдун айтымында, учурда аларга машыгуу үчүн атайын бөлмө жоктугу кыйынчылык жаратып келет. Бизге кыйынчылык азыр помещение кыйынчылык болот. Үчөөбүз ансамбльде түзүп атканда жаңы күч пайда болгон бизде. До сих пор токтоно албай ошону аттанып, каалаган мечталарыбызга кайсы целдер койсо ошого жетебиз деп өзүбүзгө убада бергенбиз. Үйдөлөр бар музыкант болгон үчүн комуз, чопочор деген аспаптарды ойнойм да. Бирок основной инструментим ушу кыяк болот. Тамдагы апам дагы байкелерим бүт бар музыкант болот. Мен үч жеңим бар, үч жеңим да музыкант да. Анда ошо бүт жан дүйнөм бар музыка менен байланып калган десем болот. Музыканттардын үй бүлөсүндө жашаш бул жеңил, каяка барбасаң да музыка болуп турат. Угуучулардан зависит да багы. Кол чабуусу келип алып аябай сонун ойнодуңар. Сертик аябай сонун экен деп анан ушинткенде баягы адам кадимгидей эмоция алат. Анан мен жакшы ойнойт экенмин, мен мындан да жакшы ойношум керек деп өзүнө мотивация алат. Сойгузуп жүргөн ичиме сырымды айтсам кечене өмүрлөш болсом деп жүрөм ай өзүмө жаккан кишиге. 7 жашынан бери түрдүү сынактарга катышып келе жаткан Акмарал Эркинбек кызы топтун азырынча жалгыз ырчысы. Ал топко оркестрдин коштоосунда жандуу ырдаганга кызыгып кошулуп калган. Фонограмма бул кээ бир эле жерлерде колдонулбаса, бир чогулгондон кийин жандууган ырдаш керек деп ойлойм. Живой оркестр менен ырдаган бул бир чети эргүү да, себеби баардыгы тең ушул жерде бир гана сени карайт. Сага түздөлөт да. Жандуу ырга эмне жетсин да, жандуу нерсеге эмне жетсин. Биздин оюбуз боюнча кыргызча ырлар менен чектелип калбастан деп дүйнөлүк хиттерди уккан дагы угармандар бар да арабыздачы. Ошондуктан биз жакшы ырларды алып чыгалы деп атканбыз. Буюрса алып чыгабыз. Жакында жазылып, мынакей планыбызда турат. Музыканы угуп, көрүп жаткан жөнөкөй көрүүчүнүн көзүнө Толгонай Жумабекованын көлөмдүү аспабы урунат. Көлөмү жагынан оор келген аспапты чертүү Толгонайга дагы оңойго турган эмес. Бул өзү деген виолончель деп аталат. Ар бир инструменттердин ар бири эле кыйын болот да, өзгөчө болот. Бул инструментти тандаганым мындай күлкүлүү деп айтсам да болот. Анткени негизи мен деген 8 жыл комузда ойноп келгем, бияка комузга тапшырган болчумун. Комузга тапшырганда сен колуң узун экен, сенден ошо башка жака окуу деп ушуну коюшкан болчу. Башында мен деген комузда окуп келген үчүн колумдун постановкасы мындайраак болчу да, мындай башка комуздуку болчу да. Анан мен болсо башка жака койдурганга мындай бошураак болуп, мындай чоң болуп, мындай кылыш керек да. Ошонусунан кыйын болгон. Оркестрдин дагы бир мүчөсү Нурдан Муратбеков кыргыздын улуттук аспабы болгон комузду дүйнө эли таанышына себеп болсом деген тилеги бар. Комузда ойнойм. Андагы эки аспапта ойнойм. Ушул современный классикалык чыгармалар четкен себеби
ушу биздин дагы кыргыз инструменттери менен чет элдик музыкалар чырчылып деп көрсөткүбүз келет. Мисалы комуз деле мындай Кыргызстан ичинде эмес, чет өлкөгө чыгарып элге таанытып, мынакей бизде ушундай аспап бар, 3 кул аспап илгертеден бери ата бабабыз ойноп келет деп, башкаларга тааныштыруу максатында дагы деп айтсам болот да. Бул балдардын келечеги астыда дегеним, булар азыр биздин орто окуу жайды окуп бүтүп, консерваторияда окуп атышат. Өзлөрүнүн билимин жогорулатып атышат да. Орусча айтканда инициативная группа өзлөрү. Дүйнөлүк классикаларды да кошуп ойноп атышат. Бул өзүбүздүн кыргыз нукур аспаптарыбыз менен ошо дүйнөлүк классиканы ойноп улантып жаткандары дагы бизди кубандырат да. Ушул темп менен балдар өзлөрүнүн өнөрлөрүн тартуулап, билимин жогорулата берсе, буюрса Асман группасы да бир жакшы чоң жетишкендиктердин ээси болот. Ушу күбөгө кирип кетмей жайыбыз бар да, чертотчу. Ойго батып кетесиң, ушу күнү элестетип, мындай. Ушул күнү кантип мындай автор жаратты болду экен, мен ойлоп деп. Ушундай бир эмелерге кирип, ойлонуп кетесиң да. Колдору көнүп калган, колдору басып кете берет. Аны өзүң ойго батып кете бересиң да. Зымрат Эркинбекова, Жолборс Пайзалдаев, Марал телеканалы.